бейтап батыраак аягат да. Докторлор сөзү менен дарылайт, сөзү менен да өлтүрүп коюшу мүмкүн. Аялдарда мына ореки бюстгальтер кийген жерлерде Сайгылашып, кыттыша кытышта. баштаса, калдарың көп болсо, меңдериң көп болсо, күнгө чыкканга болбойт. Дарылоонун методикалары, ар кандай методикалар бар. Эң негизгиси, эң биринчиси это хирургический деп коет. Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин коногубуз Аскар Шишимбекович. Аскар Шишимбекович онкодерматология боюнча пациенттерди кабыл алат. Аскар Шишимбековичтин иштеген эле опыту мына 30 жылга келип калды. Ошондой эле биздин өлкөбүздүн жогорку сыйлыктарына ээ болгон. Жогорку кеңештин ардак грамотасы, медицинадагы мыкты кызматкер медалинин ээси, ошондой эле жогорку категориядагы врач, дерматолог врач, ошондой эле онколог, маммолог врач. Аскар Шишимбекович, биринчиден саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Мен билем, сизге көп пациенттер жазылгысы келет. Кээ бирде мен бир таанышым айтып калды, сизде ушундай жакшы врач бар экен. Жазылайын десем, 1-2 жумага чейин кезек экен. Мен болсом бир жака кетип аттым эле деп ушундай кайрылган эсимде да. Анан сиз ушу сыры эмнеде? Эмне үчүн сизге пациенттер көбүрөөк келет? Сизде эле врачтар бар башка жакта, бирок сизге келишет экен. Демек, сиздин өзгөчө сырыңыз бар. Өзүңүз жөнүндө биринчи айтып кетесизби? Эми негизи адам баласы бул дүйнөгө именно жакшылык кылам деп келет экен. Анан кийин мен ошо тандаган кесибим именно кичинекейимен башталган. Ушу доктор болсом, бейтап дарыласам деген өзүмө максат койгонмун. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө чейин мына дарылап келатабыз. Эми бейтаптар бардык эле ыраазычылыгын айтышат. Анан баягы 5 кол тең эмес дейт. Кээ биркилери нааразысын да айтышы мүмкүн. Ар кандай ситуациялар болот. Эми бирок негизгиси, эң негизгиси ошо бейтапты дарылоого муктажбыз биз. Эң жакшы. Сизге демек өзүңүздүн ишиңиз аябай жагат экен. Эгерде кичинеңизден бери тандасаңыз ушул кесипти, эмне үчүн тандадыңыз эле? Дагы бир жолу ушу врач, анан онколог болгону. Илгери апамды Мамбет Мамакеевич операция кылганда, ошо анда мен 2 класста болчумун. Апамдын кыйналганын көрүп, мен айтканмын ошо Мамбет Мамакеевичтей хирург болом деп. Эң жакшы. Ошо кесип тандап келдим. Анан онкологияны бүткөндөн кийин, именно онкология, медициналык институт бүткөндөн кийин онкологияга барам деп өзүм чечтим. Негизи оорулардын ичинде онкология эң татаал, эң оор оорулар болот. Бүгүнкү күнгө чейин. Дүйнө жүзү боюнча 2-нчи орунда турат оору боюнча. 1-нчи орунда жүрөктүн, кан тамырларынын оорулары биринчиде турат, 2-нчиде именно онкология оорулары турат. Ошон үчүн баягы мен өзүм ошо эң татаал оор жумуштарды жасаганга аракет кылчумун. Анан ошон үчүн ушу онкология кесибин тандап. Эң жакшы. Аскар Шишимбекович, мына сиз айттыңыз, ушул кесипти тандаганыңызга, мынакей иштеп атканыңызга да 30 жыл болуптур. 30 жылдын ичинде сизге өзгөчө пациенттер жөнүндө, деги эле өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө дагы бир аз кененирээк айтып берсеңиз. Эми онкологиянын оорулары, ар кандай оорулар келишет. Дене оорусу, тери оорусу менен, ашказан оорусу менен. Мен именно ошол отделенияда иштегем, биздин национальный центр онкологияда. Отделение абдоминальной и общей онкологии дейчи да. Аякка сөөктүн да оорусу кирчи, булчуңдардын оорусу кирчи, теринин оорусу кирчи, анан кийин тамак аш иче карын органдардын ошонун баардыгы кирчи.
Анан эң негизгиси мен өзүм диссертациям бар болчу, боор, уйку без, анан өт тууралуу онкология Оорусу боюнча. оорусу боюнча изилдеп чыкканбыз да ошол жерде. Анан 90-жылдары эми мактанып коюп кетейин, 90-жылдары Кыргызстан боюнча инновациондук технология боюнча биз ошо мен ишим боюнча жаңы технологияларды киргизгенбиз. Эң жакшы. Ошо именно Мактана турган нерсеңиз болсо мактанасыз да. ошо Эң жакшы. Кудайга шүгүр 4-5 пациентти ошо жаңы инновациондук технология менен дарылаганбыз. Результаттары жакшы болду. 5-летняя выживаемость деп коет, 5 жылдын немесинде ошо 3 больноюбуз жакшы жашады. 2-3 жыл эле жашап анан кетишкен да ошо. Бирок эң негизгиси аябай жакшы таасир берген да ошо жаңы инновациондук технологиялар. Азыркы кезде мен эми билем, сиз жөнүндө жакшы билем, бирок биздин көрөрмандарга айтып койсоңуз жакшы болот эле. Кайсыл жерде иштейсиз, кандай прием кабыл аласыз, көбүнчө кандай оорулууларды кабыл аласыз азыркы күндө? Эми бүгүнкү күндө медицинский центр Авиценна деген бар. Эми негизи филиалдар көп, бирок мен Жунус Алиева 83 дарегинде иштеймин. Андан тышкары спецбольницада иштейсиз? Спецбольницада управ делами президента деп коет. Ошол жерде ведущий специалист-онколог болуп иштейм. Эң жакшы. Анан эми частный центрга келгенде эң негизгиси тери оорулары менен көп келишет. Жана кал, меңдер көрсөтүп келишет. Анан бизде жакшы бир аппарат бар, дерматоскоп деп коет. Ошо менен жакшылап изилдеп туруп көрөбүз. Анан пациенттерге, бейтаптарга айтып беребиз, кайсыл убакта кайсыны алыш керек, кайсыны просто наблюдать этиш керек дегенде. Ушул боюнча мен да сизге ушул боюнча суроо берейин деп аткам. Бүгүнкү темабыздан да ушу кал, меңдерге тартып алсак болот. Анткени ушул боюнча суроолор көп болот. Кал деген эмне, мең деген эмне, невус деген эмне, деги эле бул эмне үчүн коркунучтуу, кандай последствиялары бар? Эми мындай алсак, калдын көп түрлөрү бар. Медициналык сөз менен айтканда пигментный невус деп коет. Анан эми баягы кал деген баягы төрөлгөндө адам баласынын денесинде кал болуп калат. Ошон үчүн жана өзүңүз айтып кеткендей калыбек, калбүү деп коюшат. Анарбек, анарбүү деп коюшат. Кызыл өңдүү болсо. Өңдөрү кызыл болот, көгүш болот, кара болот. Анан эң негизгиси ошо кара меңдер аябай татаал ооруга алып келиши мүмкүн да. Меланома деген онкологияда оору бар. Ошону аябай эң негизи аны эң биринчи орунда өлүм боюнча эң биринчи орунда турат да ошо меланома оорусу. Орусча айтканда злокачественный рак деп теринин рак оорусу десек болот, баары түшүнөт ошондо. Ошо. Анан эми баягы дарылоонун методикалары, ар кандай методикалар бар. Эң негизгиси, эң биринчиси это хирургический деп коет. Алыш керек аны. Анан кийин, если ошо меланома тарап кете турган болсо, боорго метастаз бериши мүмкүн, өпкөгө, мээге бериши мүмкүн. Анда биринчи этап химиотерапия деп коет, химия менен дарылайт да. Ошо эми негизгиси ошого чейин жеткирбеш керек. Ошон үчүн эмне дейбиз, эң негизгиси кал, меңдери көп болсо адамдарда сөз түрүндө онколог специалисттерге келип, көрүнүп, карап туруш керек.
наблюдение жасап туруш керек анда мына сиз айттыңыз родимое пятно деп орусча айтылат же кал же миң ал төрөлгөндө да болушу мүмкүн ошондой эле в течение баягы кийин деле пайда болушу мүмкүн да Мындайда ошо пигментный неус деп коебуз. Буну эми орусча айтканда генетически заложенный информация деп коет. Баягы бала эненин ичинде жатканда жанакы информация уже тукумгу генетический закладка болуп калат. Анан кийин ал жана фотографиядай болуп со временем убакыт өткөн сайын проявляться эте баштайт. пайда болот Пайда болот. Бир Кээ бирде болот. определенный жерде кайсыл убакта пайда болоорун адам Белгисиз. баласы билбейт. Эми бул генетика боюнча апасында болсо же атасында же туугандарында болуп калышы болушу мүмкүн. Бирок мүмкүн. болушу да мүмкүн эмес. Андай моменттер да бар. Анан эң негизгиси аябай кандай десем, опасный меңдер баягы адам күнгө күйүп калганда пигмент образоваться эткен ошо 100% меланома болушу мүмкүн, рак болушу мүмкүн да ошондой. Ошон үчүн айтып кетер элем көрөрмандарга, тиги калдарың көп болсо, меңдериң көп болсо, күнгө чыкканга болбойт. Баягы Аракет жасаш керек, күндүн нуру күнгө чыкпаганга. тийген сайын жана пигмент чогула берет да, анан ошо ракка келиши мүмкүн да. Жакшы. Кайсыл убакта ушундай жана калдар эми кээ бириники өмүр бою эле жүрө берет кайсыл убакта ошондой злокачественный рак болуп кетиши мүмкүн? Кайсыл убактарда? Санайлы, биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Күнгө деп айттыңыз. Күнгө чыкпаш керек. Аракет кылыш керек. Экинчиден тиги өңү түзүлүшүн карап туруш керек. Өзгөрүп кетсе, зарып, саркап. тиги контуру өзгөрсө же карара баштаса, сайгылашып, кыттыша баштаса, бир аз канаса. Анан травматизация болсо, ошондо сразу онкологторго кайрылыш керек. Ооба. Мына менин билишимче, Аскар Шымбекович дагы ошо айтып кетели. Именно травматизация деп эдиңизби? Тез травма боло турган жерлер, мисалы колдо, оозун тегерегинде же буттабы, тиги бут кийим кийген жерде, аялдарда мына бареки бюстгальтер кийген жерлерде, шымдын эмесинде. Ошондой болот. Эң негизгиси бирок онкологическая настороженность деп коет. Баягы алдын ала ошо жаман дартка айланып кетпеш үчүн биз ошо мындай чоңоюп турган, орусча выпуклый деген меңдерди лучше алып салыш керек да. Эмнеге ал часто травматизация болгон үчүн, ошон үчүн алдын ала лучше алып салган оң да. Алдырып койгон. Кандай методика менен аласыз? Эми методикалар ар кандай бар. Эң негизгиси хирургия именно баягы скальпель менен кесе тургандары бар. Анан кичинекейирээктери аппарат менен. Атайын аппарат бар. Илгери лазер деп койчу, азыр лазерден эми илгерки айтылган, азыр более современный радиоволновой аппараттар менен алабыз. Анын плюсу эмне, жаңы аппараттын баягы аз жер күйөт, ожог аз болот да, анан эмеси тез айыгат. Өтө кыйналбайт. Өтө кыйналбайт. Анткени сиздин колуңуз жеңил, канча жылдан бери иштейсиз, жакшы аппарат болсо, сиз анда тез алып коет деп мен ушу биздин сиздин Авиценнанын баракчасынан окудум да, Instagram баракчасынан сиз жөнүндө жакшы көп айтылган сөздөрдү, ыраазычылыкты окудум. Дагы эмне жөнүндө айтып кетсек болот? Сиз жана ыраазычылык жөнүндө айтып атасыз, ошого мен токтоп кетет элем. Баягы
Орустар айтып коет, докторлар сөзү менен дарылайт, сөзү менен да өлтүрүп коюшу мүмкүн дегенчи. Анан ошо эң негизгиси адамгерчилик болуш керек. Туура айтасыз, туура. Доктордун адамгерчилиги, боорукерлиги именно бейтаптаргачы ошол качестволор доктурда болсо, пациент бейтап батыраак айыгат да. Эң жакшы. Аскар Шишимбекович, дагы бир сөзсүз токтой турган нерсе бул жерде кошумча дагы метод обследования, лаборатордук анализ керекпи бул жерде? Же карап туруп эле кесип коесузбу жанагындай Жок, эми хирургиялык эң биринчи жакшы суроо болду. Ошо обследование в любом случае кылыш керек. Мен жана айтып кеткендей дерматоскоп менен биринчи көрөбүз. Анан кийин подозрение болуп, жана жаман дартка подозрение болуп баратса же сомневаться этип атсаң, анализдерди тапшырыш керек, лабораторный исследование. Эң биринчи эле клинический анализ крови деп коет. Алардын бүт баарын көрөбүз. Андан кийин онкомаркерлор бар. Именно калга тиешелүү онкомаркер белок S100 деп коет. Ошол показательди да көрөбүз. Жакшынакай баардыгы норма болуп турса, анан кийин операция кылабыз. Местный анестезия менен да. гистология жүрөсүздөр. Жок, аны эметке подозрение болсо, обязательно гистологияга жөнөтөбүз. Бирок жанакы дерматоскоп менен көрүп, белок S100 повышенный боло турган болсо, анда уже тиги головной онкологияга жөнөтөбүз. Аякта общий наркоз менен алынат ал. Өзүнүн эрежелери да бар да, удаление ошо калдан. Стадиясына жараша, оордуна жараша, мүмкүн ички органдарга берип кетиши мүмкүн. Ошондой да болот. Эң негизгиси баягы биринчи метод онкологияда это именно хирургический деп коет. Эң негизги шишик, очактарды алыш керек. Анан кийин дополнительный дарылаш керек. Химия, лучевой деген бар. Кыргызча айтканда ток менен кактап эметип тургандар да бар да. Дагы менде суроо бар. Сиз азыр айтып кеттиңиз, эң коркунучтуулардын бири бул мээңдердин бири. Мээң калдын меланомага өтүп кетиши. Сиздин практикада ушундай случайлар көп болду беле? Айтып бере аласызбы? Эми негизгиси пациенттер баягы кал мээңин травматизация кылып, канайт, анан клейт этип коюп жүрө беришет, ошентип убакытты өткөрө беришет. Крем, мазьдар сүйкөп. Крем, маздарды сүйкөп өткөрө беришет. Анан ошо кал мээң ракка айланып кетет да, меланома болуп кетет. Анан кеч келишет, обследование кылганда боорго да метастаз берип кетет, өпкөгө метастаз берип кетет. Анан андай ситуацияларда жана айтып атпаймынбы, мен айтып кеткендей, башында айтып кеткендей, химиотерапия менен дарылайбыз. Баягы жаңы эң биринчи этаптарында, меланома начальный стадияларында хирургиялык операция кылып туруп, анан иммунотерапия деген бар, иммунотерапия кылса болот анан кийин. Ошондой моменттери да бар да. Анда биздин көрүүчүлөргө дагы жолу кайталап кетейин. Мен да өзүмдүн атыман да айтайын. Жөнөкөй эле эч кандай төрөлгөндөн бери жүрөт же жакында пайда болду деген мээң, кал же родимое пятно дейт дагы, эмне ушундай бир аттары бар. Ошолорду дайыма карап жүрүш керек. Эгерде сиз айткандай, мына биздин Аскар Шишимбекович айткандай кычышып, ачтырып, өңү өзгөрүп, чоңое баштаса, тезинен онкодерматологко кайрылыңыздар. Аскар Шишимбекович туура айттым, Сиздин айтканыңызды эле мен кайталадым. Анан дагы бир суроо калды окшойт менде. Азыр эми билесиз, косметология аябай өнүгүп атат. Кээ бирде кыздар, мен эсимде, мен бетимдеги кичинекей эле кал жакпайт дейт. Косметологический целях сизге кайрылышабы? Ооба, эстетика деп коет. Эстетика тууралуу келишет. В основном жаш кыздар келишет. Анан булардын показаниясы бар.
противопоказание деп коет. Алыш керек, албаш керек деген немелер бар. Анан жөн эле турган кал меңди ала бербейбиз. Анда бир сыйра изилдеп жаш кыздар, жаш балдар келишет. Эми аларды айтасың, убакыт өтсүн көрөлүк. Чоңое турган болсо алалык. Чоңойбосо тим эле коелук, ошол менен эле жүрө бер. Алгандан кийин бетиң тырык болуп калат. Анан өзүң эле ыйлайсың деп айтып түшүндүрүп айтабыз. Анан айла жок келишет. Жакшы. Аскар Шынбекович, сиздин мынакей аябай жакшы айтып бердиңиз кал меңдер жөнүндө. Бул проблема чынында көпчүлүгүн кабатыр кылат. Болду го дейм. Анда поблагодарю и все на этом, да? Канча мүнөт болду? Достаточно, наверное, этого, да? Кийин эси болсо дагы эметебиз. Урматтуу Аскар Шынбекович, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Өзүңүз дайыма ден соолукта болуңуз. Оорубаңыз. Сиз азыр айтып кетпедиңизби? Коом үчүн, өзүңүздүн баягы коомдогу милдетиңиз үчүн мен ушу өзүмдүн ишимди жакшы көрөм. Элдерге жакшылык каалагым келет, ден соолук бергим келет дейт. Ушул ойлогон оюңуз ар дайым ишке ашсын. Ошолор өзүңүзгө жакшылык менен кайрылып турсун. Сизге чың ден соолук каалайм. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип чакырып интервью алганыңыздарга рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун. Эми негизгиси бейтаптарга айтып коет элем, ооруга ушундай жаман дарттарга жеткизбей, обследованияга келип тургула. Кыргыздарда жакшы сөз бар, сактанганды сактайт дейт. Ансыгандай ошо сактанып жүргүлө. Специалисттерге ар дайым убактында келип тургула. Рахмат.